Саламатсыңарбы, менин кичинекей мутурайган балдарым. Маанайыңар кандай, жакшыбы? Колуңарды бат-баттан самындап, жакшылап жууп жатасыңарбы? Азаматсыңар. Анда эмесе биз бүгүнкү сабагыбызды Кыргыз Республикасынын гимни менен баштайбыз. Азаматсыңар. Биздин бүгүнкү сабагыбыз айлана чөйрө сабагы. Манастын 7 осуяты деген темада өтөбүз. Кунт коюп уккула. Силер билесиңерби балдар, Манас деген ким болгон? Манас Кыргыз элинен чыккан алып чыгаан баатыры болгон. Ал эли жерин душмандардан коргоп сактаган. Баатыр Манас элине кайрымдуу, элин ынтымакка чакырган, акылдуу хан болгон. Аны кыргыздар атынан айтпай Айкөл деп урматташкан. Манастын күмбөзү Талас шаарында, Манастын Кароол чокусу деп аталган тоонун этегинде жайгашкан. Касиеттүү Баатыр Манас атабыздын ысымы дүйнөнүн көптөгөн жерлеринде тараган. Эми балдар, кичине эс алып алалы. Баш бармагым чоң атам, сөөмөйүм чоң апам, ортонум өз атам, аты жогум апам. Кичинекей чычалак, менин атым Чыпалак. Эми балдар, Манас атабыздын ким экенин билдик. Ошондой эле Манас атабыздын 7 осуяты бар. Манас атанын 7 осуяты Кыргызстандын бардык жерлеринде тараган. Аны бардык адамдар билүүгө тийиш. Манас атанын 7 осуяты. Биринчиси, эл журттун ажырагыс биримдиги жана бир жаккадан баш, бир жеңден кол чыгарган ички биримдиги. Мунун мааниси элдин ынтымагы бөлүнбөй иш алып барсак, бардыгын бирге жеңебиз дегени. Экинчиси, улуттар аралык ынтымак, достук, кызматташтык. Мааниси башка элдер, улуттар менен биргеликте иш алып баруу, кызматташуу деген маанини билдирет. Үчүнчү осуяты. Улуттук ар-намыс жана атуулдук ариет. Мааниси ар бир жаран патриот болуусу, ата мекен алдындагы милдетин сезүүсү, инсан катары мекенин жана өзүн сыйлоо дегенди билдирет. Төртүнчү. Арбас мээнет, алдыңкы өнөр, билим аркылуу бакубат дөөлөткө умтулуу. Мында эмгек, акыл эс, билим аркылуу жакшы жашоого басып өтүү, жалкоолуктан, жаман адаттан арылуу дегенди билдирет. Бешинчи. Гуманизм, айкөлдүк, кечиримдүүлүк. Мунун мааниси ички жан дүйнөнү байытып, акылдуу, адилеттүү, көптү билген, көсөм адам болууга үндөйт. Алтынчы. Табият менен таттуу мамиледе болуу. Мунун мааниси жаратылышты коргоо, сыйлоо, ар бир жаныбардын, өсүмдүктүн ордун билүү жана аларды көздүн карегинде сактоо дегенди билдирет балдар. Жетинчи. Кыргыз мамлекетин чыңдоо жана аны көздүн карегинде сактоо. Мунун мааниси мекенибиздин өнүгүүсүнө салым кошуп жана ата журтубузду душмандардан сактоо дегенди билдирет. Мына балдар, биз Манас атабыздын 7 осуятын талкуулап өттүк. Силерге сабак жакты деп ойлойм, түшүнүктүү болду деп ойлойм. Силерге тапшырма: макал лакаптарды жаттоо. Баатыр туулса эл ырысы, жамгыр жааса жер ырысы. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде. Жаттап айтып бергенге аракет кылгыла. Эмки сабакка чейин сак саламатта тургула балдарым.